Алейкум, кыргызымдын кыран жигиттери, кандайсыңар? Кутмандуу кушак күнүңөр менен. Кезектеги видеодо ушул Kia Carnival сатылып атат. Жылы 2019, 2.2 дизель. Так, азыр Самат байке полный машина тууралуу, комплектациясы тууралуу бир аз кыскача интервью кылып суроо жооп кылабыз. Полностью айтып берет. Эгерде ким кызыгып атса, видеонун башынан аягына чейин көрүп, видеонун башында лайк басып койгула. Ассалам алейкум, Самат байке, кандайсыңар? Жакшы, Аллага шүгүр. Так, жылы 2019 экен, 2.2 дизель. Бул машина жөнүндө бир аз айтып бериңиз. Машинаны былтыр 2024 августта Кореядан заказ кылганбыз. Бул чисто семейный машина алганбыз. Бул машина Москвада августта келген. Августта келди, Кореядан Москвага. Москвага. Без ДТП, без бүт родной краска, детальдар полный родной. Пробег болсо 1177. 177. Комплектациясына келсек, бул лимузин комплектацияда. Эмесе сиденьялары болсо атаманкасы менен. Машинанын состояниясы идеальный да. Парковкалар эмелерди бүт. Азыр кел жакыныраак тартсаң, мына могу жеринде бир аз немелерин көргөзөлүп, бул жери бар. Вмятина бар экен, бир аз по кузову. Так, машина бир аз кир, кечирим сурайбыз көрүүчүлөрдөн. Азыр силерге немесин көргөзөлү, рулун. Бул жакта полный электрический 8 положениядагы неме экен, сиденье экен, электрический регулировкасы. Бежевый кожа болуп калабы, ошондо перфорированный. Так, подогрев, вентиляция полный бар экен, подогрев руль, бул жагы деревянный руль экен. Круиз контроль, старт-стоп, климат контроль бар экен. Подлокотник. Бул машинанын арт жагы интересный, арт жагын көргөзөлү. Капитанский сиденье, арты. Так, вон капитанский сиденье экен, арт жагы. Бул сиденьяда подогрев жок, мондай атаманкасы барбы? Базар жок. Жакшы экен. Негизи бул Kia Carnival'ды көп деле билбейм да менчи. Биринчи жолу мындай неме кылып атам, обзор кылып тартыпчы. 3 ряд сиденья, ичи ушундай. Бул эшикте немелер бар экен, шторкалары родной. Так, арт жагын көргөзөлү. Багажниги ручной экен, бул жери. Ручной багажник. Жасап койсо болот, бул жерин электрический кетчи. Без ДТП, бул без ДТП. Так, могу жеринде бир аз чийилген жери бар экен. Арты светодиодный экен. Мынакей. Арты стоптору светодиодный. Бул жагын көргөзөйүн. Мынакей. Бул жагы да электрический экен, сиденьясы. Полностью жылат. Астыга артка. Так, кнопка менен жабылып ачылат экен, бул артка сиденьяларычы. Мотору 2.2 дизельби? Эшиктердин баары эмеде? Бесключевой доступ. Бесключевой доступ. 3 управление кылса болот, сыртынан, ичинен, анан водительский жактан. Анан бул немени канча деп коелу эми? Машинанын базын канча деп коелу? Бул эми 2019 бул этот башкача белки карнивалдардан өзгөчөлүгү рестайлинг. Комплектациясы лимузин. Комплектациясы максимальныйга болгон 2 эле кнопка жетпейт. Ичи электропакет. Дөңгөлөктөрү азыр данное время липучкада жүрөт. Липучка, летнийлер бар, летнийлер да бар, аны берет. Пароктор оригиналный, өзүнүн Киянын немеси. Базын канча деп коелу? Эми баасын 1 миллион 900. 1 миллион 900. Кеми бар, кеми бар, түшүп беребиз. Наличкага келсе сүйлөшөбүз. Обменчи? Мисалы бир эконом машина алып келсе, Rio же Solaris ушундай. Варианттар барбы? Варианттар бар да калган. Бирок максимально чтоб наличкага керек, максимально. Документация Кыргызстанда брачканын атында. Если любой время Кыргызстанга деле буну айдап кете турган бир туугандар болсо, кыргыз бир туугандар, ал жактан полный өздөрүнө өткөрүп алат. Ал жактан проблема жок. Если бул жактан айдайбыз десе, өзүнүн данныйын жөнөтүп, ал жактан доверенность жаздырып алат. Кандай доверенность керек болсо, ошону полный эме кылып беребиз да. Хорошо, полный машинаны көрдүңөр. Бир сыйра видеонун описаниясында болот, номерлерчи, ошол номерлерге чаласыңар. Базын 1 миллион 900 дедик, ким эгерде укпай калса, да бир жолу 1 миллион 900 кеми бар. Видеонун описаниясында турат, телефон номерлери, ошол номерлерге чалып бересиңер. Машина кайсы шаарда болот, кайсы жерде болот? Бул Москвада эле болот. Москвада эле болот, да? Москвада болот. Кайсы райондо? Метро Отрадныйда болот. Отрадныйда болот. Любой время келип ошол жерден көрүп
кетсе болот да машина. Аха. Все, рахмат.